Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, Ош ТВ телеканалынын негизги маселе программасы. Бүгүн биз козгой турган тема акыркы учурларда ушул мектеп окуучулары арасында үрөй учурган окуялар катталууда. Анда айрымдары ошол чоң сунунун айынан барса, айрымдары өз өмүрүнө кол салууда. Бир айдын ичинде 6 өспүрүм өз өмүрүнө кол салды. Акыркы окуяга токтоло турган болсок, кечээ күнү Түп районунда катталды. Анда 13 жаштагы бала өз өмүрүнө кол салып, анын сөөгү асылган абалда сарайынан табылды. Бүгүн биз ушул багытта сөз кылабыз. Бул балдардын өмүрүнө күнөөлүү тараптарды издебейбиз. Биз бул балдардын өмүрүнө жоопкерчиликтүү болгон тараптары боюнча талкуу жүргүзөбүз. Атайын бизге коноктор чакырылган, тааныштыра кетсем, Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Пазыл Бактыбаев жана педагогика илимдеринин кандидаты доцент Мастура Шарипова эжекебиз жана Ош ТВнун доценти психолог агай Медетбек Машиев агай болмокчу. Ал эми студияда мен Гүлшайыр Талантбек кызы кызмат кылам. Бизден студиядан алыстабаңыздар. Алгачкы эле суроо агай, сизден баштасак, ушул кечээ күнү 22 февралда Бел айыл өкмөтүндө бир окуучу өз жанына кол салды. Анан бул окуя кандай болуп башталган? Ал окуучу мектепте мындай жүрүм-туруму кандай эле? Окуянын келип чыгышын тактадыңыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул сурооңуз боюнча чындыгында ошо тилекке каршы Ноокат районунун Бел айыл өкмөтүнө караштуу Гайвали Эргешев атындагы орто мектебинде 7-класстын окуучусунун суицидке баргандыгы боюнча маалыматты уктуңуздар. Окуя ошол 2025 жылдын 22 февралында дем алыш күнү, ишемби күнү катталган. Бул окуучу 7-класста ошо Гайвали Эргешев атындагы орто мектебинде окуган. Бала орто деңгээлде окуган, анын жүрүм-туруму, тартиби дагы жакшы бала болгон. Ал бала ошол чоң апасы ажырашып кеткенден кийин ошол чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып жүрүп, анан акыркы ошо атасы менен өгөй апасынын колуна барганына 1 жылга жакын убакыт болгон. Окуя ошол бала менен атасы отунга бармак болгон, бирок андан улуу агасы студент дем алыш күнү үйүнө баргандыктан атасы ошол чоң уулун ээрчитип отунга кеткен. Биринчиден бала ошого тарынган, экинчиден ал өзү үйүндө ошо малын карап калганда ошол үйдө өгөй апасы менен калган болот. Анан кечинде ошо өзүнүн мал сарайында баланы асынган абалда табышат. Ага чейин бир күн эрте жума күнү мектепте ошол 23 февралга карата өткөрүлгөн иш-чарада бала катышып, маанайы жакшы, көңүлдүү катышып үйүнө кеткен экен. Анан ишемби күнү ушундай окуя катталып атат. Бул чындыгында ошол акыркы мезгилдеги Кыргызстанда катталып аткан резонанстуу окуялардын катарын толуктап калды тилекке каршы. Бул жаатта ошол Ноокат райондук билим берүү бөлүмү тарабынан, Ноокат райондук ички иштер бөлүмү, айыл өкмөттөрү, райондук мамлекеттик администрация тарабынан ошол комплекстүү иш-чаралар жүрүп атат, ошо алдын алуу иш-чаралары. Мектептердин өзүндө ар бир окуучу менен индивидуалдуу сүйлөшүүлөр болуп, алардан бүгүнкү күндө сурамжылоо, анонимдүү сурамжылоо да болуп атат, анкета толтуруп. Мындан ары дагы бул жаатта иш-чаралар улантылат. Агай, ушу сизди чакырганымдын себеби ошол сизге караган райондо дагы бир окуя катталды да, анда ошол мектептеги окуучу кыздар арасында болуп, өзүнүн классташ кызын уртукмукка алып, анан жаап жашырган ушулар. Аны кийинки бир аптадан кийин ата-энеси гана ачыктап чыкты да. Анан бул окуянын да келип чыгышы себеби, ал жердеги мугалимдердин мындай жаап жашыруу себептерин айтсаңыз. Биринчиден бул маалыматка мен тактоо киргизип коеюн. Окуя 2024 жылдын 19 декабрында болгон. Мындай чындап айтканда эч кандай жаап жашыруу болгон эмес. Окуя ошол эки окуучу кыздын ортосунда жаңжал болгон. Ошол эле күнү райондук билим берүү бөлүмү тарабынан кызматтык иликтөө боюнча комиссия курамы түзүлгөн. Ошол эле күнү мектеп тарабынан бизге маалымат берилип, райондук билим берүү бөлүмү райондук мамлекеттик администрацияга дагы маалымат берген. Ошол эле күнү ата-энесин менен жеке мен өзүм жолукканмын. Ата-энесинин арызын укканбыз. Андан сырткары ата-энеси укук коргоо органдарына, райондук прокуратурага, ошондой эле райондук ички иштер бөлүмүнө дагы арыздарын беришкен. Биз өзүбүздүн компетенциябызга кирген бардык ошол ишти ыраты менен жасаганга аракет жасадык. Ошол комиссия курамы тиешелүү мектептин болгон окуя боюнча кызматтык иликтөөнү жүргүзүп,
мектептин ичиндеги ошол тиешелүү мугалимдерге мектеп администрациясы тарабынан чара көрүлдү. Ошол эле мезгилде мектептин жетекчилигине райондук билим берүү бөлүмү тарабынан дагы ошо комиссия курамынын жыйынтыгы менен текшерүүнүн жыйынтыгы менен тиешелүү чаралар көрүлүп, мындай дисциплинардык чара сөгүш жарыяланган да. Анан бул окуяны ошол жаап жашырды деп сыпаттап атышат, бирок андай болгон эмес. 9 январда Турмуш Акпресс сайты дагы бул окуя боюнча чагылдырган. Анан акыркы мезгилдеги ушу Кыргызстандагы резонанстуу окуялардан кийин муну кайрадан блогерлер ата-энесине жолугуп туруп, анан алып чыгып атышат да. Анан ушул коомчулукта ушул тиешелүү кызматтар тарабынан бул окуя жаап жашырылгандай таасир калтырып, ошол боюнча мындай биз тарапка дагы сын пикирлер айтылды да. Ошол укук короо органдары дагы бул боюнча өздөрү ошол 19 декабрдан эле арызды каттап тиешелүү иштерин жүргүзүшкөн. Ал эми сабалган окуучу боюнча биздин райондук билим берүү бөлүмүнүн тиешелүү адистери ооруканага барып, ошол эле күнү окуучунун абалынан дагы кабар алган да. А мен жеке өзүм ушу апасы менен дагы, кыздын апасы менен байланышып турдук. Ал эми ошол сабаган окуучунун дагы үй бүлөлүк шарты мындай мигранттардын үй бүлөсү болуп чыкты да. Анан ушул жерде баягы жаап жашырууну дегенде айта кетсек, ал жерде апасы ушул маалымат берген да, анан ал жерде класс жетекчисин жаап жашырып койгондугун видео тасмада айтып берген да. Эжеке, ушул боюнча суроо берсек, экинчи окуя ушул 12 февралда катталды. Анда болсо ошо Кара Суу районунда 9-11 класстын окуучусунун ортосунда ушул жаңжал чыгып, анын аягы дагы өлүм менен аяктады да. Негизи эле ушул балдардын ушундай окуясы катталганы боюнча ата-энелер деле билишкен экен, мугалимдер деле ушул маалыматты алышкан экен, бирок мындай кайдыгерлик болуп калганбы, ал жакта маани беришкен эмес да. Анан ошондо балдар мындай кайдыгерликтин курмандыгы болуп калбай атабы бул жерде? Кандай чара көрүш керек эле ушундай окуяларды уккандачы? Албетте, бүгүн үрөө учура турган ушундай балдардын кылмыштуу дүйнөсү педагогторду, психологторду гана эмес, коомчулукту тынчсыздандырып турган учурда мен педагог катары ушуну айтмакмын да, ошол жерде апасы айтып атпайбы, баламдын курткалары жыртылып келген. Андан кийин ушундай ошол ата-эне кайсы бир белгилерин билгенде, сөзсүз түрдө мектеп менен эми айылда эле жакын эле мектептер аралык көп болсо эми алыс болсо канча километр болушу мүмкүн агай. Аз эле жакын болот да айылда. Барып эле класс жетекчисине кирип, балам ушундай болуп атат деп, сиз айткандай кайдыгерликтен өздөрү тынчсызданып жок дегенде мектеп директоруна маалымат берип койгондо мүмкүн ошол алдын ала териштирилип, эмне курткасын ким ушундай абалга жеткирди. Бул баары сиз айткандай бир мектеп мисалы эң акыркы саат 12:30 бүтсө, бала бирде мектеп үйүнө барып калыш керек. 2-де бүткөн экинчи учурда бала мисалы 3-тө үйүнө барып калыш керек. Андан кийинки учурларга ата-энелер биз өзүбүз жооп беребиз. Кечке эле мугалимдерди күнөөлөөдөн мурда анан мектеп дагы мына билим берүү башкармалыгы отурат. Мектеп дагы мындай ата-эне менен өтө тыгыз кайтарым байланышты жолго коюшу зарыл. Эмне үчүн мындай көптөн улам эле бирин-бири кайталаган ушундай үрөө учурган окуялардын болушу эмне үчүн биздин ата-энелердин уйкусун качырбай жатат? Эмне үчүн ата-энелер келип акипресстерге чыгып, өздөрү дагы келип мектептерде атайын жыйындарды өткөрүп, эмнеге кайрылуу жасалбай жатышат? Мисалы ошол күнөөлүү деп табылды деген балдардын ата-энелери деле бир эфирге чыгып, сиздерге окшогон журналисттерге келип, жагдайды түшүндүрүп, мүмкүн кокустан болгон учур, бир учур болушу мүмкүн багай? Бир учур ушундай өлүм менен аяктаган бир учур кокустук болушу мүмкүн да. Аны эч ким анан 5-6 жолу кайталанган өтө чукул аралыкта муну токтотуп калуунун ар тараптуу жагдайларын иштеп чыгыш керек. Кезексиз жыйындар, кезексиз ата-энелер менен байланыштар, ата-энелердин балдар менен, сиз эң туура айттыңыз, бүгүн ата-эне өзү уясында мына балдар деген аппак кагаз, алар ишенчек болот. Мисалы, эмне үчүн балдар ушундай нерселерге барып атат? Бала үйдө көргөнүн барып жасайт, укканын жасайт, билгенин жасайт. Анан 3-4 саат 45 мүнөттүк сабак деле мугалим аны идеалдуу түрдө тарбиялап жибере албайт. Тарбиянын бардыгы келип туруп үй бүлөдөн башталат. Үйдө атасын карап, апасын карап түздөнөт. Мына агай айтып атпайбы жогоруда? Бала таарынган анан кечинде
ушундай өзүнүн жанын кыйган. Бул жерде дагы мисалы мектептеги кайсы бир мугалимдер иштен алыш керек. Мындай биз иштен алуу мынтип бар жокту жыйнап коюу менен балдардын тарбиясын эч качан алдыга жылдыра албайбыз. Алдын алуу иштери, түшүндүрүү иштери, балдар менен иштөө, балдарга класс жетекчилери ушул жок дегенде азыр технология өнүккөн го. Бир боорукердик жөнүндө ата энени сыйлоо, дос менен сүйлөшүү, мугалимге урмат деген сыяктуу тематикадагы бир мультфильмдерди жашына карап, кинолорду агай койдуруп берсеңиздер болобу? Мектепте ошондой шарттар барбы? Балдар керек болсо YouTube'дагы айрым бир кинолорду унутуп кала турган, анан үйгө барып ошол кинонун экинчи сериясын издеп таап көрө турган бир адамдардагы, жаш балдардагы баягы ишенчектикти, ошого карата ошону издеп кете турган нерселерди таба турган бир жагдайлар, тарбиялык сааттардын пландары чукул түрдө өзгөрүүгө муктаж болуп турат. Бүгүнчө биз дагы ошого университеттер дагы мектептер менен бирге байланышып, керек болсо айрым бир мектеп чакырса, биздин университетте дагы психологдор, күчтүү психологдор, биздин таланттар академиясы ушундай барып аларга театрларды коюп берип, бүгүн ошондой мезгил келди. Бүгүн кайдыгерлик менен бара бере турган болсок, дагы бир нече балдарыбызды жоготуп алышыбыз күтүлөт. Агай, сиз айтсаңыз, азыркы ушул окуяларга токтоло турган болсок, балдардын жашы ошол 12, анан 13 жаштагы балдар аралыгында болуп атат, анан агрессиялык абалды тандап алгандар, ошол өлүм жолун тандап алгандар, ушул жаштагы балдар. Анан бул курактагы балдардын психологиялык абалы кандай болот? Биз психологияда буларды өткөл курак деп айтып коебуз. Кыздар бир аз 12ден 15 жаш болот, 13төн балда эркек балдарга 13төн 16 жашка чейин бул физиологиясы боюнча ошентебиз. Ал эми өткөл куракты общий психология педагогикада биз 10дон 15 жашка чейинки бул өткөл курак деп айтып коебуз да. Анан мына ушул учурда бул психологиялык жактан өтө мындай татаал көрүнүш болуп эсептелинет. Эмнеге дегенде физиологиялык жактан аябай тез жетилет. Психологиялык жактан таануу процесстери, когнитивдик процесстер жана башка эмоционалдык абалдар, интеллектуалдык абалдар ушунчалык тез жетилет. Эми көңүлдөрү дагы бирде өзгөрүп, бирде жакшы болуп, өзүн өзү баалоосу дагы жогору, төмөн болуп, мына ушул учурда мен деген түшүнүктөрү дагы буларда жогору болот. Эми ата энесине кандайдыр бир мен деп далилдеп, кээ бир немеси ата энеси айтса, ага туура эмес айтып, мен билемин, мен өзүм билемин деген түшүнүктөр ушул учурда көбүрөөк болот да. Мына ошонун эсебинен, ошонун негизинен мындай конфликттердин абалы дагы мына ушул өткөл убакта дагы көбүрөөк болот. Эми мен жалпысынан айтканда мыналарга кайрылгым келет. Негизинен негизги себептерин айтсам, бул биринчи үй бүлөдө эгерде толук кандуу үй бүлө болсо, баласына көңүл бурса, баласына тарбия берсе, алар менен постоянно баарлашып болуп, ошолор менен бирге иштеп, мектепте эмне кылып атканын билип, баланын максаты болсо, жакшы окуса, булар эч качан жанагындай рекетчиликке, башка нерсеге барбайт ошол үй бүлөлөрдөнчү. Анан психологиялык жактан жабыркаган үй бүлөлөр, мисалы алкоголик болсо, ата энеси постоянно конфликт болсо, ата энесинен запкы жесе, мына ушундай психологиялык жактан жабыркалаган балдардын булар кийин анан жанагындай орусча айтканда мындай более жесткий балдар мына ошолордон чыгат. Жанагындай катуу уруп, башка нерселерди уюштурган мына ошол болот. Ошондуктан биринчи очередь үй бүлөдөгү мына ошол тарбиянын, ата эненин балдарга болгон тарбиясын булар билиш керек, кантип тарбиялаш керек, өткөл куракта эмне кылыш керек. Ушул учурда балдар менен тынбастан иштеген учур болуш керек да мындай. Анан экинчиден себептери, экинчиден азыркы учурда ушунчалык маалымат көп эми. Балдардын бардыгы ушул маалымат менен отурушат, кыймылы аз, кечке мындай бой без правилдарды көрүшөт, ар кандай маалыматтарды, керексиз маалыматтарды, башкаларды бир жерде отурат, ата энеси урушат, балдар алар менен айтышат. Мына ушул булардын бардыгы, терс маалыматтардын, информациянын бардыгы буларга мына ушундай более жестокий немен алып келет да, бүт бардык немен. Анан булар менен биз эми күрөшүшүбүз керек. Ушул негизги причиналар мына ушул болду. Үй бүлө болду.
бул информация болду. Анан өткөл курактагы мезгилди биз карашыбыз керек да муну. Анан эмерекечиликтин дагы бир немеси, мисалы 8 класстык мектептер болсо, 8 класска өткөндө биз 8 класс болдук, биздин айтканыбыз болот, биздин дегенибиз болот, бизге булар баш ийиш керек деп туруп өзүнүн берки балдарды анан булар неме кылып башташат, эми башкарып баштайт, айтканын кылбаганда. Бул эми совет доорунан эле болуп келген, бирок азыркы учурдагыдай эмес да, азыркы учурдагыдай жогорку деңгээлде. Андан 10 класстагылар сөзсүз, андан кийинки 8-9 класстары, биз 10 класс болдук. Булар эмнеге дегенде мурдагылардан ушундай запка жеген. Анан алар дагы биз 10 класс болдук, то есть 11 класс болдук. Биз буларга бизге мындай неме кылыш керек деп, бул мына ушул чөйрө болуп, ушундай чөйрө ушундай да, обстановка ушундай. Анан эми азыр андан да татаалы сырттан дагы таасир берген учурлар болуп атат эми. Сырттан таасир бул смотрящий дегендер бар, андан мурдагы бүтүрүп кеткендер бар. Алар ошол мектептин смотрящийине барып туруп налог салып, жанагында мынанча акча топтойсуң, мынандай кыласың, семиз менен неме кыласың деп туруп, азыр андан да глубоко терең эми азыр акчаларды салып атат. Эми мына ушулардан запкы жегендер, башка кылгандар, анан кыздардын арасында булит дегендер пайда болду, анан запкы жеп уур токмок алгандар пайда болду. Мына ушулардын кээ бирлери суицид менен, суицид аркылуу барып атат. Азыр мен себептерин айтайын, анан общий ошону чечүү жолдорун анан кийинки сөз болсо, кандай кылып четсек, эмне кылсак болот деген. Агай, сиз айтсаңыз, ушул окуялар катталды, бирок биз баягы ушундай окуялар катталганда эле күнөөлүү тараптарды издеп баштайбыз да. Анан жоопкерчилик биринчи кимде? Ошол баягы мектепте катталса, дароо эле мугалимге күнөөнү коюшат. Же болбосо мектептен сырткары катталса, ата-энеге мындай бири-бирине күнөөнү оодарып эле маселе чечилбей калып атат да. Анан кечеги окуялардан кийин кандай сүйлөшүүлөр болду? Анан ата-энелер мындай жоопкерчиликти сезе алыштыбы, мугалимдер, ата-энелер? Туура суроо бердиңиз. Биринчиден, бүгүнкү күндө ушундай окуялардан кийин гана мектептер же жергиликтүү бийлик же ички иштер бөлүмү жумушун эми баштагандай таасир калтырып атат да. Негизи мындай жумуштар райондук билим берүү бөлүмүнүн тарабынан, мектептерде үзгүлтүксүз ошо ички иштер бөлүмүнүн тарабынан деле жүрүп турат. Бирок укмуш баягы идеалдуу болуп атат дегенден алыспыз, бирок жүрүп келген, жүрүп жатат. Анан жетишпестиктер бар. Бул жанагы катталып аткан окуялар ошол биздин жасап аткан жумуштардын жетишсиз экендигин дагы айгинелейт да. Анан экинчиден, жоопкерчилик маселеси боюнча сурап атасыз. Бул жерде чындыгында ушундай кайсы бир тарапты күнөөлөөгө аракет жасап, же кайсы бирибиз актанганды бул адатка айландырып алганбыз да. Эгерде чындап мындай калыс пикирибизди айта турган болсок, анда бул жерде жоопкерчилик бардыгыбызда. Мисалы, ата-эненин өзүндө жоопкерчилик керек болсо, ошол ата-эне жок учурда катталып аткан суицидке керек болсо, ошол кошунасынын дагы жоопкерчилиги бар деп айтсак болот да. Анткени мектептин өзүндөгү мугалимдердин дагы жоопкерчилиги, мисалы мектептерде соцпедагогдор бар, мугалимдерибиз бар. Ошол эле мезгилде мына райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси катары, башчы катары мен дагы ушул акыркы катталган окуяларга моралдык жоопкерчилигибиз бар деп мындай моюнга алып билишибиз керек да. Анан жалпы коомчулук күрөшө турган маселе жалпы коомчулуктун жоопкерчилиги. Анткени бүгүнкү күндө ушунчалык кайдыгер болуп калдык. Көчөдө мушташып аткан балдарды байкаган, ошо көчөдө өтүп аткан биздин жарандарыбыз деле кээде кайдыгер да. Ошолорду ажыратып кой деп койгонго жарабаган учурлар болуп атат да. Ошондуктан бул маселеде кайсы бир тарапты гана күнөөлүү деген бул өзү туура эмес. Бул жерде жалпыбыздын жоопкерчилигибиз, коомчулуктун жоопкерчилиги, тарбия маселеси, ошол эле мезгилде азыркы мезгилде мамлекеттик деңгээлде жасай турган дагы жумуштар бар да. Атап айта турган болсок, мына балдардын психологиясын бузуп аткан интернет оюндар бар. Ошол интернет оюндарын дагы балдардын реалдуу жашоо менен оюндун айырмасын түшүнбөгөн деңгээлге чейин жеткирип коюп атат да. Ошо кишини өлтүрүү же аны катуу мындай сабап коюу, жазалоо деген нерсени оюн катары түшүнүп калган балдарыбыз дагы жок эмес да, тилекке каршы. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде эгер ошол кайсы бир мамлекеттерге окшош балдар арасындагы интернет оюндарына чектөөнү киргизсе дагы жакшы болмок да. Андан сырткары ошол эле биздин иштеп аткан тиешелүү кызматкерлердин дагы жоопкерчилигин күчөтүп, аларга биринчи кезекте мисалы жана соцпедагогдорду мындай конкреттүү айталы,
мамлекет тарабынан чындап жакшы берилген бул штаттар. Бирок тилекке каршы ушул 336-токтом бар штаттык бирдиктерди бекитүү жөнүндө. Ал жерде окуучунун санына жараша штаттык бирдик бар да. Башкача айтканда, кайсы бир мектепте окуучунун саны аз болгон болсо, ал жерде 0,25 штаттык бирдикте соцпедагог иштейт. Кайсы бир жерде 0,5, кайсы бир жерде 0,75. Алар демек айлык акысы аз болгондуктан алар кошумча сабак окутуу менен дагы алек да. Эми бүгүнкү күндө мына Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги дагы бул боюнча аракеттер жасап атат. Ошол социалдык педагогдун штаттык бирдигин окуучунун санына карабастан штаттык бирдикти берип, алардын айлык маянасын толук сактоо менен айлык маянасын дагы жогорулатып, ага кошумча жүктөн бербестен бир гана ошол социалдык педагог жумушун жоопкерчилигин күчөтүү менен алардан талап кылуу жагында карап атат. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан ошол мектептерге психолог штаты боюнча дагы бүгүнкү күндө мына сөз болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө ушул маселе актуалдуу болуп атат да. Ошондуктан бул жалпыбыздын ушул биргеликте чече турган маселе. Андан сырткары ушул баланын тарбиясында жекече иштөө, бүгүнкү күндөгү балдардын мууну мурунку муун эмес. Мына азыр айтып атпайбызбы, Z муундун өкүлдөрү, альфа муундун өкүлдөрү деп гиперактивдүү балдар. Алар бүгүнкү күндө абдан эле балдарыбыз мындай назик болуп калган да. Сабалган эмес, жөн гана ушул катуу урушуп койгон сөздү көтөрө албай турган деңгээлге чейин жетип калган да. Ошондуктан бул жерде ошол жанагы соцпедагогту, психологту берип коюу менен деле маселе чечилбейт. Бул жерде ошол ар бир мугалимдин керек болсо биз педагогдор 3-курстан баштап эмени окуп атпайбызбы? Педагогиканы, психологияны, методиканы окуп атабыз. Ошону дагы жетиштүү деңгээлде мугалимдерибизди окутуу боюнча иштер жүрүш керек да. Эжеке, ушул жерден айтсаңыз, бул окуялар коомчулукка чыгып атат, интернеттен тарап атат. Бирок ушул эле баягы коомчулуктан чоң эле муундагы адамдар айтат да, биздин убакта деле ушундай болгон, эчтеке болбойт. Ушундай чоң сунуу мындай катардагы көрүнүш катары эле кабыл алган пикирлерди айтышат да. Бирок ушул нерсе менен биз мындай жаман жолго аларды кубаттап койбой атабызбы? Чоңдор. Албетте, агай дагы жогоруда айтты, бул мурдадан болуп келген салт катары. Бирок ал мезгилдерде кандай болгон, мындай өлүмгө чейин жеткен учурлар катталбаган. Тарыхка кайрылсак деле. Анан бүгүн деген бул өтө коркунучтуу абалда турабыз. Мен ушул убакыттан пайдаланып, ушул Билим берүү министрлигиндеги мектептер боюнча, балдар бакчалары боюнча министрдин орун басарлары жерлерге келип, мына мектептерге кирип, кимиси келди ушуга чейин. Бүгүн ушундай маселе коюш керек. 50дөн ашкан класстагы окуучулардын саны бар да. 50дөн ашкан деген бул ошол класс жетекчи дагы, предметтик мугалим дагы 55-57 баланы ошол кантип жетишет. Эмне үчүн биз мугалимди жумуштан алып атканда, сенин классыңда канча бала бар эле, кантип жетиштиң деп мугалимден бир да сурабайбыз дагы. Ошол жогорку кеңешке барганда укмуш айтышат да. Азыр аябай жакшы класстардын окуучуларынын саны азайып калган деп министрлер орун басарлар. Жок, андай азайып калган эмес. Бүгүн мен ушундай чакырык жасамакмын. Бүгүн ошол ушунча окуядан кийин дагы бир дагы ошол жерлерге министр же министрдин орун басарлары келген жок. Эмне үчүн? Эгерде ушундай мамлекеттик, бул биздин жетекчи мырза туура айтып атат, мамлекеттик деңгээлде дагы чечиле турган маселелер, класстарды бөлүп 20, мейли 30 бала болсун, 35 бала болсун, сиз адис катары айта аласызбы ошону? 50дөн ашкан мектептердеги окуучулар отурат. Бул көрүнгөн реалдуу көрүнүш. Ошон үчүн чын эле биз чакырык жасагандан мурда ушундай болгон боло берет деп ушинтип отура берген болсок, анан эртең дагы башкача бир китепке жазылбаган бир адамдын турмушунда жок нерселердин жаралып кетишине эч ким кепилдик бере албайт. Мен учурдан пайдаланып ата-энелер менен мектептердин ортосундагы өтө катуу тыгыз байланыштарды тез квартал аралыкпы кандай бир учурларда же чейректердин жыйынтыгындабы сөзсүз түрдө ата-энелердин жыйындары болушу. Ата-энелерге керек болсо ошол баласынын начар окугандыгын баланы ордунан тургузуп алып, жамааттын ичинде эмес, жеке ата-эне менен баланы чакырып алып деле жеке иштөө дагы бул эң жакшы оптималдуу вариант да. Сөзсүз эле Facebookка чыгарып, мунун баласы жакшы окуйт, мунун баласы жаман окуйт. Жок, бардык балдар жакшы окуйт. Качан жакшы окуйт? Бардык балдарга бирдей мамиле жасалса, мугалим ошолорго физикалык жактан жетишип, ар биринин атын билип, мен ушундай бир нерсеге ойго келип калдым. Азыр 57 баланын атын деле мугалим жаттап калганга үлгүрбөйт да. Анан билбей деле 5 жыл, 4 жыл окутуп анан 5-класска көчүрүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн маселе өтө
коомчулукта актуалдуу. Бул бардык адамдар, ата дагы, эне дагы, бала дагы бул нерсеге кайдыгер болбош керек. Анан мектептеги мына уюштуруу иштеринде мына лентанын түсү деп атпайбы? Эртең барып ошол биздин классыбыз жашыл түстү тандап алды эле, силер дагы жашыл түстү тандап алыпсыңар, силер башка түс тандап алгыла деп ушундан жаңжал чыкты деп атпайбы? Анан эми бул дагы ушул мектептеги уюштуруу иштеринин директордун орун басарларынын, ага айтып аткан соц педагогдордун дагы белгилүү бир деңгээлде башкачараак уюштуруу иштерин жүргүзүүсүнө мына бүгүн ачык айкын айтылып атат. Себеп ушуга барып да калды. Ал канчалык деңгээлде айтылганын билбейм, бирок мен социалдык желилерден ушундай маалыматтарды окуп калдым. Себеби бүгүн такталды, ушундай болду. Бул чыр үй бүлөдөн же бир чоң балдардан эмес, бул ошол уюштуруу ишине окуу жылынын аягында ушундай силер мындай түстө лента тагасыңар, силер мындай деп чыкты дегени дагы бул өтө өкүнүчтүү маселе. Агай, сиз айтыңызчы, азыр эми ошо балдардын курактары өткөр курак болуп атат, анан өздөрүнө бир мээримдүүлүктү көбүрөөк талап кылган учур деп айтып өттүңүз. Анан бул жерде ошо ата-энелер барабы сиздерге, мына практика жүзүндө менин балам жүрүм туруму мондо болуп калды, кандай мамиле жасасам болот деген ата-эне барбы кайрылган? Сөзсүз ата-эне менен ошол баланын ортосундагы проблемалар аябай көп. Алар келип кайрылышат. Ушул жакын деле кайрылгандын бирөөсү ушул ата-эне менен кызы аябай келишпей, ушунчалык жогорку конфликт келиптир. Кызы бул мен консультацияга келип сүйлөшүп көрсөм, кызы бул манипулятор экен. Жогорку мындай манипулятор ата-энесин коркутуп алган. Мен өзүмдү өзүм неме кыламын, мындай кыламын деп бүт коркутуп алган немени мен түшүндүрүп, ата-энесине түшүндүргөндөн кийин кандайдыр вопрос чечилип, экөөнүн ортосунда чечилди да. Мен жанагы айтайын дедим эле, эми мына ушул проблемаларды эми чечүүнүн жолдору, анан кантип биз консультация берсек болот деген жолдорду айтып кетсем болот. Биринчиден азыр мына ол тезинен бизде мына соцпедагогдор бар. Эң мен кошуламын, эгерде психологдор болгондо мектептерде, хотя бы 2-3 мектепте бир психолог иштегенде мына ушундай абалдар тезинен билинет эле да. Биринчи очередь мындай иштер жүргүзүш керек, психологиялык тестированияларды жүргүзүш керек жогорку класстарда, 11 класстарда, 9 класстарда же башка класстарда бүт психология тестированияларды жүргүзүш керек. Ал жерде жүрүм турумдарды, мына ушундай аракетчилик барбы, силердин үстүңөрдөн ушундай неме барбы деген, эмне дегенде эч качан ушунчалык урса дагы алар мени мына урду деп айтпайт. Ал эми психологиялык тестирование жүргүзгөндө ал жерде булар айтпаганда дагы бул баягындай жашыруу өзүңөр немен. Анан ошол жерде алар айтпаса дагы кыздар айтат. Мындай болду. Непосредственно действительно бар бизде, ушундай бар деген баягы немени биз билишибиз керек. Директорлор биринчи очередь ошол немени действительно бизде бар, мындай бар. Бул кооптуу нерсе, биз ага чара көрүшүбүз керек деп туруп, мына ошону аныкташыбыз керек да. Анан жок, бизде андай жок деген бул туура эмес көрүнүш да. Жок, аны аныкташ керек. Аныкташ үчүн ошо психологиялык тесттерлерди жүргүзүш керек. Анан экинчиден сөзсүз эми балдарды ошо мектептерде, сиздерде, башка жерлерде мындай спортко же болбосо өздөрүнүн кызыккан хоббилерине, башка нерселерге ошолорго буруп, ошолор менен иштеп, максаттарды койдуртуп, ар кандайдыр секцияларга катыштыртып, мындай кылдыртып, максат болгондон кийин булар жанагы кызыгуу экинчиден кетет да. Андан кийин сөзсүз ата-энелер менен иштеш керек. Ата-энелер өтө кырак болуш керек. Үйүнө келгенде кээ бир балдар жүрүм турумун өзгөрөт. Жакшы сүйлөбөй, мындай көңүлү начар, барып жатып алып сүйлөбөй, мынтип жатып, тамакты жакшы жебей, өзүнчө бир жүрүм турум өзгөргөнүн ата-эне байкаш керек. Мына ошол учурда бул сөзсүз запкы жеген болот. Кандайдыр бир стрессовый абалда болот, же болбосо да тереңирээк болсо, көбүрөөк убакытка солсо ал уже депрессивный абалда болот эми. Андан дальше кетсе ал уже суицидке да барышы мүмкүн да. Ошону ата-эне өзү байкаш керек эми. Байкап туруп, анан сөзсүз ал боюнча иликтөө жүргүзүш керек. Эмне үчүн ушундай болуп атат, эмне болуп атат? Бала эч качан айтпайт, мени уруп, мени ушундай кылып, неме кылып атат деп. Жүрүм турум. Анан сөзсүз милиция биздин ошол участковый милицияларга жанагындай кылып туруп, алар келип
ошол 11 класстын 9 класс башка балдар менен сөзсүз баягыларды көрсөтүп мектептерге келип болгон ошо камалгандарды башкалгандарды бүт барды ошо видеодон көрсөтүп андан өзү реалдуу айтып берип же болбосо ошол балдарды определенный бир балдарды алып барып туруп мына немеге экскурсия кылып көрсөтүп жанагы немелерге мына ушундай бир эле неме эмес мындай комплекстүү мындай тезинен иштер жүргүзүш керек. Анан күчтүү директор болгон жерде мына ушундай неме өзү токтоп баштайт да, эмне дегенде ал бардыгын уюштуруп баштайт өзү. Анан директорге мындай кылып бизде жок мындай дей берсе жанагындай неме келип чыгат. Эми кээ бир директорлорду билебиз, ошондой күчтүү директорлор болгон жерде мына ушундай неме резко токтойт. Кандай полномочия болот, отчисление мындай окуучуларды кетиреби билип калса, же болбосо алар менен личный сүйлөшөбү, участковый чакырып башка кылдырабы, мына ушундай комплекстүү иштерди, системалуу комплекстүү иштерди тез арасында ушу жүргүзүш керек да мына. Балдардын мындай агай, балдардын эмоционалдык абалына токтоло турган болсок, көпчүлүк учурда азыркы агай айтып өткөндөй таарынышат, капа болушат, мээримдүүлүктү талап кылышат, ошол эле учурда агрессия болот да. Анан ал деген ошо мага көңүл бур дегендин белгиси да. Анан бул учурда ошол ата-эне көңүл бурбай атат, бирок бул жерде ошо ата-энеге деле бир колдоо керек го дейм. Себеби 12 жашка чейинки психологияда негизи айтылат. 12 жашка чейинки баланын абалы, ички абалы бул ата-эненин көзгүсү депчи. Ооба. Бул жерде ошо ата-энелер өздөрүнө дагы мындай кандайдыр мээрим жетишпей атабы ошондочу. Кандайдыр бир деңгээлде ооба. Ошол ата-эненин мээрими сөзсүз төгүлүш керек. Кичинесинен баштап. Азыр эми көп ата-энелер Россияга кеткен, башка жактарда жүрөт. Атасы жок же апасы башка жакка кеткен. Анан чоң атасы, чоң энеси же туугандардын ичинде жүрөт. Кээ бирине карасаң ушунчалык бооруң ооруйт, жанагы кыздар башка бирөөнүн немесинде өсөт. Анан ушул жерде аябай баягы мээрим төгүлгөн эмес ата-энесинин. Ошол учурда бул психологиялык жактан жабыркайт. Сөзсүз ата-энесинин кичинесинде төгүлбөгөн мээрими кийинкиге сөзсүз айтылат. Бул эми психологияда ал бар. Эмоционалдык абалдарга мисалы көңүл, фрустрация, стресс, бир аффект дегендер бар да. Мына ушулардын бардыгы бул эмоционалдык абалдарына кирет. Эми көңүл кичине бир сөздү айтсаң көтөрө албай, таарынып неме кылып калат. Же болбосо кандайдыр бир каттуу бир иштерди жасап коюп, кийин өкүнүп калган аффектный состояниеда болуп калат. Эми жанагы балдар эми кийин өкүнүп калат. Убагында билбейт. Ошол ишти аткарат. Аны ойлобойт эч. Аны ойлош үчүн заранее милиция башка нерсе түшүндүрүш керек. Силер ойлобой туруп, башка кылып ошол абалда жасап койдуңар, бирок кийин өкүнөсүңөр, уже кеч, уже все 8 жыл, 10 жыл түрмөгө отурасыңар деп айтыш керек. Эми стресс абалында ар кандай нерселер болот эми. Азыркы ушул абалдарга эмнелер алып келип атат? Жанагы эле көп отурат, интернетте отурушат, соткада отурушат, кыймылы аз. Ошол жакшы мындай немени өткөрбөйт. Мына ушулардын негиздеринин бардыгы алып келет эми. Сөзсүз ата-эне кичинесинен баштап көңүл буруш керек. Мен ушулам сизде айтканга. Эжик айтсаңыз, биз ошо ата-энелер арасында мындай сурамжылоо жүргүзүп көрдүк да. Балаңызга кандай мамиле кыласыз, анан канча жолу сүйлөшөсүз десең, көпчүлүк эле ата-энелер айтат, чогуу тамактанабыз кафеге барып депчи. Адан жогорураак мамиле чындыгында азыраак болот экен да. Анан балдардын курсагын гана ойлош керекпи азыркы ата-энечи? Кандай деп айта аласыз? Бүгүн биздеги эң бир өзгөчөлүк балдарды жумшаганда да билишибиз керек да. Ошол тамак жасап атканда бала апасына жок дегенде отун алып келип бергенге үйрөтүш керек. Анан даяр тамак деле бир жерден барып жеп келгенде ал тарбияга кирбейт да. Бала кантип тамак даярдалып атат, керек болсо апасына, атасына жакын жардамчы катары балдарды эмгек менен кошуп тарбиялашыбыз керек да. Биз бала кезде кандай эмгектерди жасаганбыз, бүгүн балдарыбыз дагы биз жасап чакырып баланы байкатпай туруп эле жумшап үйрөтүш керек. Бала ошого өзү бара-бара ошого адат болуп калыш керек. Азыр мени апам бул тапшырманы берет, атам бул тапшырманы берет. Ошентип балдар сезип туруш керек. Балдарда да ошондой агай айтып атпайбы? Бала
күндөн күнгө өзүнө сезилет деп. Туура мына менин деле 15 жаштагы уулум маанайын текшерип турам, аны мактаган учурда мактап турам, эркелеткенде эркелетем, жумшаганда жумшап, катуу кармаганда балдарды бирдей эле эркелетип, бир отоло кафеден тамак алып келип жеп, билгениңди кыл деп бир бөлмөгө коюп койгондо, мына ага айтып аткан ушул трагедиялар ушудан чыгат. Бала эмнени көрүп аткан? Мен баламын ноутбукта эмнени залга кеткенден кийин аны текшерем да. Нелер, кайсы оюндарды ойноп атат, кандай оюндар. Анан баарын көргөндөн кийин норма экен деп өзүм көңүлүм тынчып калат. А бала бир бөлмөдө турганда туурабы агай? Ал нени жасап атат, барып жок дегенде телефонду эле текшерип коюш керек. Кимдер менен байланышат? Мына акыркы мезгилдерде агай жакшы билет мектепте. Аябай телефондон баягы акчаларды уттуруу деген маселе чыгып калыптыр да ата-энелерде. Анан аны угуп алып туруп өзүңчө шок болосуң да. Балдар ошого кирип, баягы одинге деген демелерине кирип, айрым мен туугандарымдын балдарында ушундай учурлар болду. Араң-араң токтотконго аракет кылдык. Ушундай учурда дагы ата-эне телефонду текшерип коюш керек. Ким менен сүйлөшөт? Акыркы жолу кимге чалган? Мектептен келгенден кийин кимдер менен байланышат? Мектеп учурунда эми балага көптөр адам чала албайт. Мектептен кийинки учурларда анча-мынча жок дегенде бир жумада бир телефонго көз жүгүртүп коюш керек. Бул ата-эненин милдети. Анан телефонду алып, кымбат айфонду берип коюп, анан билгениңди кыл дегенде мына ушул нерсеге алып барып атат. Агай айтсаңыз, ушул жерде баягы мектептеги телефон колдонууга мындай чектөө киргизилген да. Анан чектөө киргизгени менен дагы деле ошол ата-энелер ызылдап чыгышат да. Эмнеге телефонду алып койдуң, эмнеге чектөө киргизесиң деп. Анан негизи бул жолдон кантип чыгып атасыздар? Бизде азыр ошол балдардын мектептеги телефон колдонуусуна чектөө киргизилген. Сиз айткандай ар бир мектепте телефон кутучалары уюштурулган. Ал жерге окуучулар телефон менен барганда ошол кутучада калтырышат дагы, кайра керектүү мезгилде гана алышат. Анан бул жерде негизи биз аны телефонду чектөөдө баягы коркутуу, үркүтүү менен же жазалоо менен телефонду чектеген деңгээлден көтөрүлүшүбүз керек дейм да. Анткени биз акырындык менен ошол телефонду пайдалуу нерселерге колдонгонго, аны туура пайдалануу жагына чейинки деңгээлге көтөрүшүбүз керек да. Биз аны качанга чейин алардын телефонун чогултуп, кутучага бекитип, кайра берип жүрө беришибиз керек. Бул жерде кайра эле ошол жанагы сиз менден алдыңкы берген сурооңуз боюнча мына биздин сурамжылоодо ата-энелер ошо балдары менен аз гана сүйлөшөт, кафеге алып баруу менен чектелет деген. Бул жерде түпкүлүгүндө дагы бир маселе жатат да. Негизи кайсы бир мамлекеттерде, мисалы Японияда дейбизби, бул жанагы мугалимдикке, кесипке даярдангандай эле же юристтикке даярдангандай эле ата болуу кесибине же энеликке даярданган, турмушка даярданган мамлекеттер бар да. Ал эми бизде тилекке каршы бүгүнкү жаштар арасында мына азыркы балдарыбыздын ата-энелери, ушул жаш ата-энелер көбүнчө алар өздөрүнүн аталык милдетин, энелик милдетин канчалык деңгээлде аткарып атат. Алар негизи ошол ата болууга, эне болууга даяр беле деген дагы суроо бар да. Бүгүнкү күндө көпчүлүк ата-энелер балдарына кийинтип, ичинтип коюу менен чектелип атат. Алардын курсагын тойгозуу, кийимин бүтүнчүлөп алып берүү, телефон менен камсыздоо, анан бакча жашындагы балдарын бакчага тапшырып коюу, баягы буюм тайымдарды тапшырган жана камера храненияга берген сыяктуу берип коюп атат. Мектептерге ошол ошондой эле мамиле болуп атат да. Бул жерде ата-эненин балдары менен дасторкон четинде баарлашуусу, сүйлөшүүсү, алардын ата катары, эне катары балдарды акырындык менен кайсы бир темаларда сүйлөө аркылуу алардын муктаждыктарын аныктоо, кызыкчылыктарын аныктоо, аларга мээримин берүү, аларды эркелетүү, ошол эле мезгилде эжеке айтып аткандай, ошол жоопкерчилик маселесин ойготуу, аларды эмгек тарбиясы деген бар, жумшоо, иштетүү деген сыяктуу ушундай бир гармония болуш керек да үй бүлөдө. Ошондо анан кийин тарбия маселеси качан гана ата-энелер өзүнүн мойнуна алганда мектептин жумушу дагы чаржайып болмок эмес да. Бүгүнкү күндө жана эжеке айткандай ошол класста түз отур, тынч отур, тур деген менен биздин ошол 45 минутта балдарга билим берүү процессине жумшалчу убактыбыздын дагы кайсы бир бөлүгү ошол уурдалып кетип атат да тарбия маселесинечи. Анан эми жанагы эле биз акырындык менен ошол тарбия маселесине көбүрөөк көңүл буруу менен анан балдарды айрыкча китеп окууга кызыктыруу, аларды кыргыздын этнопедагогика дейбиз, салт санаага, үрп адатка, адамгерчиликке, өзүбүздүн баягы нукуралуулугубузга акырындык менен бурушубуз керек. Биздин өзүбүздүн ушул фольклорубуз бар, чыгармачылыгыбыз бар, ооз эки чыгармачылыгыбыз,
туурабы түрдүү жомоктор бар. Баланын жоопкерчилиги жөнүндө, баланын патриоттук мекенчилдик сезимин ойгото турган, ата энеге болгон сүйүүсүн ойгото турган чыгармалар бар. Качан гана биз балдарды ошол китеп окутууга бурганда, тарбия маселесине көбүрөөк көңүл бурганда гана баланы ошол виртуалдык дүйнөдөн, телефондон, ошо интернеттен чектей алабыз да. Аларды деңгээли акырындык менен ошого өсүп жеткенден кийин алар телефонду, интернетти дагы пайдаланыш керек, бирок туура багытта пайдаланыш керек экен деген түшүнүккө келип жетиш керек да. Ушул окуялардан кийин сиздерде дагы аягында талкуулар жүрүп атат, анан азыр сиз айтып өткөн сунуштарды ишке ашыруу үчүн ага деле бир тиешелүү адис керек да. Бул жагынан мындай билим берүү министрлиги тарабынан колдоо болот экен. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бүгүнкү күндө ошол ыракетчиликтин алдын алуу боюнча түрдүү роликтерди даярдап атат бүгүнкү күндө ошол коомчулукка, ата энелерге жеткирүү боюнча. Андан сырткары ошо Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан дагы жанагы эле штат маселеси, ошол сыяктуу иштер аткарылып атат. Андан сырткары райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө талаптарды, милдеттерди коюп атат. Ошол эле жанагы Гапыр Мадаминов агайдын энелер мектеби деген не бар, ошону ата энелер мектеби деп Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бул боюнча тиешелүү буйругу дагы чыккан. Ошол ата энелер мектебин кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө, практика жүзүндө ишке ашыргыла, ата энелер менен байланышты чыңдагыла деген талапты коюп атат да. Бул бүгүнкү күндө ошол учурдун талабы. Ошон үчүн биз ошо ата энелер менен да мына эжеке да жогоруда айтып кетти, чындап иш жүзүндө ошо ата энелер менен байланышты күчөтүшүбүз керек. Себеби дегенде бул балдар биздин келечегибиз. Бардыгы ата эне деле, бардыгыбыз ошо бала деп жашап аткандан кийин балага чындап ошо жоопкерчилик менен мамилеге өтүшүбүз керек да. Ошо бүгүн мектеп сонун мамлекет курабыз деп атабыз го, президентибиз баш болуп. Ошол мамлекеттин курулушу мектептеги 60 баладан башталат. Ошол 60 баланын тагдырын бүгүн талкалап, начар мугалимдер окутуп, начар тарбия берилип, билинбейт да. Бул билим берүү системасы ушундай баягы медицинада бир туура эмес укол жасаган адис тандалып калат го. Бул билим берүү ушундай экен да, туура 20 жылдан кийин анан талкаланган муун келет экен да. Өтө бул коркунучтуу да. Ошон үчүн мектепте билим берүү министрлигинде мектептер менен иштеген, жождор менен иштеген министр эми жетише албайт, макул, бирок орун басарлар эмнеге отурат дейм да. Мына Садыр Нуркожоевич, биздин генералыбыз отурбай эле кыдырып барып өздөрүнүн жумушун аткарып атканда эмнеге биздикилер сизге келдиби? Мисалы бир министр ошол окуядан кийин бир билим берүү орун басары келдиби? Келген жок да. Келген болгондо мактанып сайтка чыгарышмак, жазышат эле, жөн эле дым эле отурушат. Анан массалык түрдө мугалимдерди мектептен иштен алып койгондо бул логикага туура келеби агай? Айтыңызчы. Массалык түрдө 72-уй Бишкекте бир мектептин баарын жумуштан алып койдук деп айтып атышат. Ушул көйгөйдү чечүүнүн өзгөчө жагы жок, эч качан андай болбойт. Ошон үчүн мен сунуш кылат элем ушул жерде класс жетекчилерге, агай сиз жетекчи катары бир чоң райондун деңгээлинде отурасыз да, эмне үчүн мына интернеттеги балдар кирип акча төлөп бир оюндарга катышып атышат го. Ошондой кылып бир кызыктуу тексттерди окутуп, китептерди окутуп, кызыктыруучу сыйлыктарды берсеңиздер, мен мисалы ата эне катары өзүмдүн баламды сыйлыгын өзүм сизге билдирбей эле түзүп бермекмин да. Ошол биринчи орунду алса, агай туурабы? Ошол биринчи орунга мына Манас эпосунан ушунча куплет жаттап келгенге мындай сыйлыктар десеңиздер, баягы интернеттеги оюндар калып кетип, баягы балдардын кызыгуусу башка жакка бурулуп, ал акча утуп алам деп атып бир эпосту окуп койгон учур болсо жаманбы агай? Жакшы да. Жомокторду окутуп, класстын программасына ылайыктуу барып ошондой бир демелге райондордо жайылтпайсызбы агай ушуну? Анан китеп керек болсо биз өзүбүз деле, агай деле, мен деле өзүбүздүн үй бүлөлүк китепканадан ошо китептерди бербейлиби? Ушундай бир жапатырмак бүгүн иштете турган балдардын психологиясын агай айткандай башка жака буруш керек да. Бала ушунчалык ишенчек да. Баланы күн сайын мен баламды ушинтип кубанам да, баламдын эмгегин. Азаматсың, бүгүн моуну жасап койдуң десең, баягы балада башкача бир мотивация пайда болуп калат да. Эртең ошол тапшырмаңды дагы башкача аракет кылат. Эмне үчүн мектепте мугалим, класс жетекчи ошол класс жетекчи өзүнүн сабагында балдарды топторго бөлүп, жарыштырып, бир конкурс кылып туруп, анан кийин билим берүү башкармалыгына келип, агай менде сонун демилге бар. Китеп окугандарым 3 бала 1-2, 3-3 орунду алды. Ушуларга бир приз десе, агай деле жасап берет да. Айыл өкмөттөр бар деген.
башка демөөрчүлөр чыгат. Ушундай жолдорду кылсак болобу агай? Башкача бир этнопедагогика, улуттук баалуулуктар, мына кечээ эле президентибиз сонун оңгу жол деген жарлыкка кол койду. Анын ичинде толтура сонун нерселер. Оңгу жол бүгүн жаралган жок да, биздин тарыхыбыз. Тарыхыбызды кайра улап кетейли, балдарыбыз ушундай оңгуну кайра жеткирсин кийинки муунга деген сыяктуу көптөгөн нерселерди жасаса болот. Ал үчүн мектептерде агай айткандай билим берүү башкармалыгы жана директор күчтүү болуш керек. Ал уюштуруучу директор ошондой күчтүү болуш керек. Ушул мектептерде психологдор иштеш керек, бирок психологдор эми өздөрүнүн өмүрүн кыйгандарга кантип консультация берсе болот, практикалык жүзүндө кантип иштесе болот дегенде биздин өзүбүздүн практикалык консультация бергенде келгендерде бизде мындай случайлар болду, бирок именно балдар боюнча консультация бербедик, бирок суицид боюнча менде мындай бир случай болду. Күйөөсү таштап, 3 кызы менен, 3 баласы менен таштап кетип калыптыр. Анан бул энеси болду, мен өлдүм, башка жашоом токтоду, башка кылды деп тамагам жебей депрессияга түшүп, постелде жатып, 3 баласы бар экен, ушинтип жатып калыптыр. Анан анын подружкасы агай ушундай болду, барып койсоңуз, анан эгер глубоко депрессия түшсө менин күчүм жетпейт, бирок неме кылды деп, анан бирок эми акырында барып, анан акырын ошо сүйлөштүм. Анан сүйлөшкөндө айттым, эгерде мынакей мынанча күндөн кийин эгерде ушундай темпте кетсеңиз өлөсүз. Өлгөндөн кийин эмне болот ошо күнү элестетип, мындай орусча айтканда осознать этиң. Ошо күнү балдарыңыз каерде турат, кимдер келип ыйлайт, мына жерде мындай болот. Мына балаңыз кайсы жер кимдин колуна барат, мына балаңыз кимдин колуна барат, мына кимге барат, мындай кимге неме болот. Бүт бардыгын ошону осознать эттирип, неме берип, баягындай неме кылгандан кийин, түшүнгөндөн кийин, ошону элестетип, көргөндөн кийин анан ойлонуп баштады. Балдар бирөөнүн колуна барып, ошол жерде жетим калып, кийинки жашоосу кандай, эмнеси болот, башка болот деп туруп анан неме болот. Эми жанданып баштады. Анан мына ошондой эле биз баягы балдардын өзүн өзү мындай психикалык жактан жабыркаган балдарды эгерде мектепте психологдор болсо биз аларды аныктап беребиз. Ким манипуляция кылып атат, коркутуп башка кылып атат, ким чыныгы жанагындай өзүн өзү өлтүргөнгө барат эми, суицидке барат эми. Ошолор боюнча эми психологко келгенде, отдельный кабинетте келгенде булар өздөрүнүн акырын сүйлөшкөндөн кийин ушу эң жакын адамы болуп болгон нерсесин айтып баштайт бүт бардык. Анан ошону эгерде действительно ошондой бара турган болсо, биз ушинтип эмне болот, кандай болот, кийинкини элестетип, бүт бардыгын осознать эттирип, мына ушундай немеде биз неме жүргүзөбүз да. Булар менен беседа жүргүзүп, кандай болот, эмне болот, бүт бардыгын. Анан кээ бирлери жөн эле манипуляция кылышы мүмкүн, жөн коркутуп алып, ата-энесин коркутуп алат. Анан ошон үчүн мен айтканым, ошо сөзсүз мектептерге өзү психологдор керек да. Ошондо керек болсо, ар кандай проблемаларды чечкени, ошентип чечсек болот. Кечеке сизге суроо берейинчи. Ушул кечеги окуяларда биз ушу жаза катары, жаза жолун тандап алдык да, мугалимдерди жумуштан алдык да. Анан мындай сырттан карап көрсөң, ошо мугалимге деле бир укмуш колдоо керек да, коомчулуктанчы. Анан ушу жумуштан алам, анан кийин сен ишине канааттанбай турса, баягы эжеке кантип толуп анан балага мындай жол көрсөтө алат, балага акыл айта алат да. Акыркы жылдарда өзү бир гана күнөөнү ушул байкуш мугалимге коюп калганбыз да. Аны жумуштан алуу, директорден баштап ошол бир администрацияны жумуштан кетирүү жок, андай болбойт. Жазалоонун башка, жазалоонун алдын алуу иштерин жүргүзүш керек да. Жазалоого барып токтолгондо ошол эжекени алып койгондо эле ошол мектепте укмуш, идеалдуу бир тарбиялык иштер жүрүп кетип, ошол мугалим жумуштан кетип, бир үй бүлө оокатсыз калганда эле башка нерсе болуп кетпейт да эч качан. Ал эжекенин да убал сообу болот, ал дагы билим алып 5 жыл окуп анан келип тажрыйбасын берип жаткан учур. Эми бул бардыгы келип мына психологиялык абал, агайдын турмуш баягы практикалык тажрыйбасы баары биригип келгенде бизде үй бүлө, ата-эне менен мектеп, анан окуучунун жоопкерчилиги үстүндө мамлекеттик көзөмөл. Билим берүү министрлиги шарт түзүп берсин биринчи мугалимге иштей турган. Каналарды окуу мектептерди чоңойтойлу, окуучулардын саны максималдуу болсо 30 болсун. Агай райондо азыр эң көп окуучу канча класс сизде?
Район боюнча азыр бизде ошол Эң көп дебиз. 71 000 окуучу бар. Анын ичинен Жок, класстардагы. Нокат шаарынын өзүндө Абдыбаитов мектеби бар. Ошол жерде бир класста бир 30дан ашуун. 30дан ашуун. Бир эле 30дан ашууна. А бирок башка жактарда андай эмес да. Шаарларда айрыкча 50дөн ашкан, ооба. 50дөн ашкан окуучулар бар. Ушул мамлекет дагы аябай катуу аракет жасап жатат президентибиз. Дагы ошондой шарттар түзүлүп, окуучулардын саны белгилүү бир нормага түшкөндө, мугалимдин дагы ишмердүүлүгү нормага түшөт. Эгерде окуучулардын саны ошончолук ашып бара берген болсо, мугалимдин убактысы текке эле кетет да. Жөн эле башка уюштуруу иштери аркадагы, эң аркадагы окуучуну башкарып атып эле мугалим 10 мүнөтүн жоготуп алат да. Ошон үчүн бүгүн биз ушул нерсеге келишибиз керек. Алдын алуу, бардык нерсени түп тамырынан өзгөртүп бүгүн улуттук идеология, улуттук баалуулуктар, балдарды башка бир мекенин сүйүүгө, досун сүйүүгө, ата-энесин сыйлоого, ким менен дос болууга, анан дагы бир ата-энелердеги кемчилик бизде. Балам ким менен отуратты дагы сураш керек. Балам мектепте ким менен отурат, ким менен чыгып, түштөнөт, ким менен үйгө кетет. Ушуга чейин биз кызыгышыбыз керек. Баламдын чөйрөсү ким деп, туурабы агай? Чөйрө бүгүнкү күндө согушту дагы, тынчтыкты дагы чөйрө жасайт. Ошон үчүн баланын чөйрөсүн ата-эне текшерип койгонго милдеттүү. Агай, сизге жыйынтыктоочу суроо болсун. Ушул курактагы бар ата-энелер балдары үчүн ушул алардын эмоционалдык абалын билиш үчүн кантип байкаш керек, кандай кеңештерди бересиз? Эгерде байкаса кимге кайрылысы керек? Бул жерде эмоционалдык абалдар эми балдар менен дайыма баарлашуу жүргүзүш керек. Ошол сабактары боюнча сурап, эмне болуп атат, өздөрүн сырдашыш керек. Көпчүлүгү ушул учурда кээ бирлери мындай жашырынып, кыз болсо ата-энесине жашырып сырларын айта албай, же бирдекени айтса ушул учурда баягындай сүйүү сезимдери пайда болот өткөл курактарда. Анан ошолорду деле ата-энеси угуп, өздөрүнүн кеңешин бериш керек. Ал резко мындай жок, ал сага жашсын, андай мындай дебеш керек да. Эмне дегенде өткөл курак, гормондор бул жерде ойноп турат. Ар кандай нерселер болот. Ошон үчүн туура ошо баарлашып, туура консультация берип, өзүнүн советтерин айтып туруш керек да. Бул жердечи ата-эне непосредственно байланышта болуш керек деп ойлойм мен. Агай, сиз айтсаңыз, ушу бардык эле барып туруп үйдөгү тарбияга барып такалып атат да. Анан негизи эле мугалимдердин тармакты сиз өзүңүз көзөмөлгө аласыз, бирок ата-энелерге эмне дейт элеңиз? Ата-энелерге жалпы эле коомчулукка кайрылат элем. Ошол чындап эгерде биз бала үчүн жашап аткан болсок, чындап балдарыбызды сүйгөн болсок, чындап алардын келечекте жакшы бир татыктуу инсан болуп жетилишин каалаган болсок, чындап ошо балдарыбыздын мамлекетибиз үчүн, эли жерибиз үчүн кызмат кыла тургандай деңгээлге чыгаргыбыз келсе, же болбосо келечекте ошо балдарыбыздан өзүбүз жөн гана ата эне катары сый көргүбүз келсе, анда биз сөзсүз түрдө кайдыгер болушубуз керек. Ошо баардык нерсеге жетишип аткан убактыбыздын кайсы бир бөлүгүн сөзсүз түрдө балдарга бөлүп, алар менен баарлашып, сүйлөшүп, ошол эле мезгилде мектептердеги ата-энелер менен болгон чогулуштарга бүгүнкү күндө ошо ата-энелерди камсыздоо абдан чоң көйгөй жаратат. Ал жерде сөзсүз түрдө баланын тарбиясы жөнүндө, баланын келечеги жөнүндө, билим жөнүндө сөз болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө ата-энелер ошол ата-энелерге өткөрүлгөн жыйындарга дагы барып, мектептен ушу балдары тууралуу маалыматтарды алып туруш керек. Ал эми жалпы эле коомчулукка ушул кайдыгер болбоого, анан айрыкча биздин келечегибиз, мамлекеттин келечеги билимде. Демек, биз балдарыбызды илимдүү, билимдүү кылуу үчүн билимге инвестиция салганды дагы үйрөнүшүбүз керек. Билим берүү мекемелери менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барышыбыз керек да. Ал эми мугалимдердин дагы баягы кой аксагы менен миңдегендей бүгүнкү күндө түрдүү деңгээлдеги, түрдүү билимге ээ болгон мугалимдерибиз бар. Биз акырындык менен мына сандан сапатка өтүү боюнча бул мамлекеттин дагы саясаты ушундай. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ошол эле мезгилде райондук билим берүү бөлүмү тарабынан дагы, мисалы Нокат районунун аймагында 5000ден ашуун мугалим болгон болсо, биз акырындык менен сандан сапатка өтүшүбүз керек да. Деңгээли төмөн, компетенттүү эмес, ушундай квалификациялык талаптарга жооп бербеген мугалимдерибизден акырындык менен биз ушул арылышыбыз керек дагы. Ордуна чыныгы кесибин сүйгөн, мыкты ушу баланын
жүрөгүнө кире алган, өзүнүн жүрөгүнөн балага орун бере ала турган кесипкөй адистер менен иштешип калышыбыз керек. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз талкуу кылган тема ушул акыркы учурларда өздөрүнүн өмүрүнө кол салган жана агрессияга барган окуучулар боюнча талкуу жүргүздүк. Балдардын өмүрүнө мындай күнөөлүү тараптарды издеген жокпуз. Биз ал жака мындай жоопкерчиликтүү тараптар кимдер болуш керек, кайсыл тармактар өзүнө жараша жоопкерчиликти алса бул окуяны токтото алабызбы деген темада сөз кылдык. Ал үчүн биздин студияга атайын келип өздөрүнүн ойлору менен бөлүшкөн коноктор болду. Эсиңиздерге сала кетсек, Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Пазыл Бактыбаев агай болду. ОШМУнун педагогика илимдеринин кандидаты доцент Мастура Шариповичке болду. Ал эми ОШТУнун доценти, психолог агай Медетбек Машиев агай болду. Ушуну менен биз эфирде жыйынтыктайбыз. Бул эфирден ата-энелер өздөрүнө керектүү бир маалыматтарды ала алды жана жоопкерчиликти сезе алды деп ойлойбуз. Мугалимдер өздөрүнүн тараптарына алды дейбиз. Ал эми балдар бул боюнча өздөрүн акыл эстүү кылып тарбиялап жана жоопкерчиликтүү болуп, ата-энесин гана укканга, жакшы жолго түшкөнгө аракет кылат деген үмүттөбүз. Оштуу телеканалы эфирдик убактысын мындан ары улантат.